Тарбия сабактары. Талантбек Маматов. Кулак. Баламды көрсөм болобу? Деди алсыз жаткан эне. Анын кучагына баласы берилди. Баласынын жүзүн көрүүгө шашкан эне дароо бетин ачып, көргөн көзүнө ишене албай, бир заматка үнсүз туруп калды. Аларды карап турган дарыгер дароо жүзүн ала качып, терезе жакка бурулду. Анткени баланын кулактары жок эле. Текшерүүдө баланын угуу сезими жакшы иштеп жаткандыгы, кулактары гана жок экендиги белгиленди. Арадан жылдар өттү. Бала бой жетип мектепке барып баштады. Бир күнү күйүп-бышып мектептен келип, апасынын кучагына өзүн таштап, ыйлап жиберди. Бул анын жашоосундагы биринчи сокку эле. Токтоно албай апасына: "Бир бала мени кулаксыз деди", деп ыйлай баштады. Кичинекей бала кулаксыз чоңойду. Курбулар аны жакшы көрөт эле. Окуу жөндөмдүүлүгү да жакшы эле. Эгерде тартынчаактыгы болбой, балдарга аралаша алганда класстын президенти да боло алмак. Апасы ага ар дайым балдарга аралашышың керек деп баса белгилесе да, ичинен эзилип, жашыруун көз жашын төкчү. Атасы дарыгер менен баланын абалы туурасында сүйлөшүп, эч нерсе кыла албайбызбы деп сурады. Дарыгер: "Эгерде эки түгөй кулак тапсак, операция жолу менен тагууга болот", деген кеңешин берди. Үй бүлө балага кулак издей башташты. Арадан 2 жыл өттү. Күндөрдүн биринде атасы: "Кана, тур уулум, ооруканага барабыз. Апаң экөөбүз сага кулак бере турган адамды таптык. Бирок унутпа, бул биздин ортобуздагы сыр бойдон калат. Убагы келгенге чейин ким экендигин сурабайсың", деди. Операция ийгиликтүү өтүп, балага кулак тагылды. Көрүнүшүнөн улам баланын психологиясы да оңолуп, мектепте жана жеке жашоосунда көптөгөн ийгиликтерди багындырды. Арадан жылдар өтүп, бир күнү бала атасына: "Мен билишим керек. Мага мынчалык жакшылык кылган ким? Мен ал адамга ыраазычылык билдиришим керек", деди. "Эч нерсе кыла албайсың. Келишим түзгөнбүз. Сен ал адамды азырынча биле албайсың", деди. Бул сыр узак убакытка сакталды. Бирок сырды ачуунун сааты келип жетти. Бала атасы менен биргеликте апасынын жансыз денесинин башында турган. Атасы акырын апасынын башына колун сунуп, кара түстүү чачын колу менен бир тарапка топтоду. Апасынын кулактары жок. Апаң өмүр бою чачын кыскартпагандыгы үчүн өзүн аябай бактылуу сезчү. Аны эч ким кулагынан улам шылдыңдаган жок деп кулагына шыбырады.